Биздин желегибиз эки гана учурда чет өлкөдө көтөрүлөт да. Биринчиси бул биздин өлкө башчыбыз, президентибиз иш сапар менен барганда жана биздин спортсмендерибиз жеңишке жетишкенде. Бул өтө ар бирибиз үчүн сыймык болуш керек. Себеби ушул биздин спортсмендер аркылуу биздин желегибиз чет өлкөлөрдө, дүйнөнүн дүңгүрөткөн өлкөлөрдө көтөрүлгөнүнө баарыбыз күбө болуп жүрөбүз. Ошондуктан сөзсүз түрдө бул өзүнчө министрлик болсо, мен ойлойм, мындан ары дагы жакшы иштер алдына жылат. Анткени азыр Маданият министрлигинде карап турган убакта көптөгөн кемчиликтер болуп атканын мен ошол комитетте болгондуктан байкап, сезип, көрүп келе жатам да. Ошондуктан муну колдойлу. Ошону менен бирге менин суроомда кээ бирки биздин жанакы инсандарыбыз өздөрү айыл жергелеринде спорт имараттарын куруп атат да, спорттук имараттарын. Ошолорду мына өзүңүздөрдүн карамагыңыздарга алып бюджетине мындай карасаңыздар болобу, болбойбу? Болот. Быйылкы жылы эки ушундай мектепти өзүбүзгө алдык. Баары эле барып каржыга такалат. Биз алсак болот. Андан кийинки дагы бир маселе, мына биздин эми баягы спорт школубуз бар да. Ошол жерге кандай критерийлер менен окуучуларды кабыл аласыздар? Себеби анткени көптөгөн мындай биздин жарандарыбыз тарабынан түшүнбөстүктөр, мындай даттануулар болуп атат да. Мындай калып тапшырып, жылда эле өтпөй калып атат. Мен алардын бир экөөнө кызыгып карасам, действительно баягы спортто разрядтары бар экен, башкасы бар экен. А бирок ага карабастан мындай өтпөй калыптыр да. Эмне себептен андай болуп атат? Ошо экинчи жыл кабыл алууга катышып атам. Жерде көйгөй абдан көп. Чындыгында мурун коррупция деп көп ызычуу болгонбуз, анын баарында эле маалымат бар болуш керек. 2 жылдан бери катуу талап коюп, жанагы өзүнүн нормативтерин тапшыртып, окуу жагында карап, Министерство образованиядан тест да киргизгенбиз да. Негизи билимин дагы көтөрүш керек балдардын. Анан бардык критерийлер каралган. Жерден только чемпиондор өтөт да, өз күчү менен. Эч кандай тааныш жок, эч кандай жардам жок. Баланын өзүнүн күчү ал жерде чечет да. Рахмат, эгер сиз айткандай боло турган болсо, эң туура колдойм мен деле. Иштериңиздерге ийгилик. Эми биздин сунушту туура кабыл алып, мындай өзү алдыңарча министрликте болуп калсаңыздар, жакшы чемпиондор чыгарасаңыздар деген үмүттөмүн. Нурланбек Асанбекович, Алмаз Акынжанович, мен атыма бир кайрылуу келип түштү эле. Биздин бир жараныбыз Казакстан Республикасынын Алматы областынын Узун Агач районунда Жамбыл айылында Мырзабекова Зүлфия деген 1991 жылы төрөлгөн, 6 сентябрда төрөлгөн экен. Ошол кызыбыз ал жакта өздүгүн тастыктаган документтерин жоголтуп алгандыгына байланыштуу биздин өлкөгө кире албастан жүрөткөн да. Ошого бир тиешелүү тапшырмаларды берип, ошол жараныбызды кайра өзүбүздүн өлкөгө алып келгенге көмөк көрсөтүп койсоңуз. Рахмат.